СТБ каналынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров жарандардын ден соолугун тамеки, никотиндин кесепеттеринен жана тамеки түтүнүнүн аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2021 жылдын 29 июлунда кабыл алынган. Максаты калктын саламаттыгын коргоо жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча рамкалык конвенциясын ишке ашырууну көздөйт. Мыйзам аркылуу коомдук жайларда тамеки тартууга, анын ичинде электрондук тамекиге, кальянга жана аралашмаларга тыюу салынат. Ошондой эле кафе жана ресторандарда да кальянга да тыюу салынат. Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Маматов жетектеген парламенттик делегация түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 10-чу пленардык жыйынына катышуу үчүн Казакстандын Түркстан шаарына барышты. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Иш сапардын алкагында Талант Маматов Казакстандын парламент мажлисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен жолугушту. Ал кыргыз делегациясын жылуу тосуп алганына ыраазычылык билдирип, Түркстан шаарында чоң өзгөрүүлөр болгонун белгиледи. Казак, кыргыз тилибиз, динибиз, тарыхыбыз, маданиятыбызда бир элдерденбиз. Мындан ары да достугубуз бекем болсун. Түркпанын 10-чу пленардык жыйынын ийгиликтүү өткөрүп алышыңыздарга тилектешмин, деди Мамытов. Делегациянын курамында Жогорку Кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакеров, Жыргалбек Турускулов, Бешеналы Нурдинов, Сайдулла Нышанов, Рыскелди Момбеков, Салайдин Айдаров, Шайлобек Атазовдор бар. Баясов Нурадил Мирбекович инвестициялар министринин убактылуу милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу инвестициялар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Эскерте кетсек, мындан мурда Алмамбет Шыкмаматов берген арызына ылайык инвестициялар министри кызматынан бошотулган. Кыргызстанда 28 сентябрга карата коронавирус 58 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 30, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 14, Ош облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 10 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 93 адам илдеттен сакайып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 476 бейтап, амбулатордук түрдө 811 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 178.375 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 173.005 киши айыгып чыкса, 2604 адам каза болду. Ал эми акыркы суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 10.316 адам эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 5.190 адам вакцинанын биринчи дозасын, 5.126 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча жалпы 809.163 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 603.595 жаран экинчи компоненти менен эмделди. 28 сентябрь ички иштер органдарындагы кадр кызматкеринин күнү деп 2021 жылдын 15 февралында ички иштер министринин номер 83 буйругунун негизинде бекитилген кадр бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүн тарыхта алгачкы ирет өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилеп жатышат. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кадр кызматкерлеринин иши тууралуу алдыдагы сюжетте. Кадрлар баарын чечет. Андыктан ички иштер органдарында кадрлар менен иштөөгө ар дайым өзгөчө маани берилип келген. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгында да бул маселе артыкчылыктуу багыт. Кадрларды тандоо, аларды жумушка алуу, кызматкерлердин жүрүм-турумуна көзөмөл жүргүзүү вазифасын башкармалыктын кадрлар бөлүмү аткарат. Милиция келатканда обязательно кадр кызматкерлерине келишет экен, потому что ал кадр кызматкери өзү профессионалдуу, биринчиден өзү жол көрсөткөн кызматкер болуш керек. Ошонун негизинде ар бир адам жумушка келип иштейм деген кызматкер болсо дагы, бирок ал өзүнүн жүрөгүндө мен ооба милиционер кызматкери болуп иштеп келем деп жүрөгүндө, көзүндө мындай от жатыш керек да. Жумуш боюнча
Ички иштер органдарында кызмат кылам деген жаран алгач кадрлар бөлүмүнүн эшигин кагат. Ал жактан кызматка кирүүнүн жол жобосу, Ички иштер министрлигинде кызмат өтөөнүн тартиби жана шарттары түшүндүрүлөт. Тагыраагы жарандын милиция менен болгон алгачкы таанышуусу кадр бөлүмүнөн башталат. Кандидаттарды кабыл алабыз. Биз өз комплектующий болгондуктан кабыл алып жумуштар документтерин баарын топтойбуз. Милицияда, например, аял эркек деген жок. Баардыгы бирдей болуш керек. Бир закондо, бир направленияда так жана туура аткарыш керек. Биринчи катта түз, алгандары оң. Коомдук коопсуздукту камсыздап, кылмыштуулук менен күрөшкөн кызматкерлерди тандоодо кадрлар бөлүмүнүн ролу чоң. Түрдүү иш-чараларды уюштуруп, милиция кызматкерлеринин билим жана маданий деңгээлин көтөрүү, өздүк курамды сапаттык жактан жакшыртуу милдети да кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлерине жүктөлгөн. Кадровый кызматкерлердин эмгеги зор да, билинбегени менен. Себеби дегенде ар бир кызматкердин органга келиши, ошо органга келгенден пенсияга узатуу мезгилине чейин баардык ушул кадр кызматына жүктөлгөн. Ошо ар бир кызматкердин званиясы алышы, кызматтан жогорулашы, иштеп жүргөн мезгилде ошо кесиби боюнча окууга жөнөтүлүшү, Москвага, Карагандыга, Ташкентке, Россиянын бир топ шаарларына биз ушу кызматкерлерден атайын кесиптик окуусу боюнча, жогорулатуу боюнча окууга жөнөтүп турчубуз. Ошонун баардыгы ушу кадрлар кызматкерлеринин мойнунда да. 1991 Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы түзүлгөн. Бул жылдар аралыгында уюштуруучулук жактан өтө жогорку деңгээлде иш алып барып, кадрларды туура тандоого салым кошкон кызматкерлер эмгектенген. Автандил Бактыбеков, Жумабай Исманалиев, СТВ. Жол кырсыктарынын санын азайтуу, болтурбоо үчүн бүгүн Токмок шаарында коопсуздук акциясы өттү. Ага жогорку жана башталгыч класстын мектеп окуучулары активдүү катышты. Кененирээк кабарчыда. Безопасность дорог. Коопсуз жол акциясы Токмок шаарынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери, билим берүү жана элүү министрлиги менен биргеликте өткөрүлдү. Токмок шаарында жалпысынан 13 мектеп бар. Бул иш-чарага жогорку жана кенже класстын окуучулары активдүү катышып, жолго негизги эрежелер чагылдырылган сүрөттөрдү тартышты. Один раз, когда я с братом шла в магазин, меня чуть машина не сбила. Я ему говорил: ты стой, там машина вдруг меня сбьет или тебя. Я говорю так, а потом он как быстро побежал, я за ним побежала, меня чуть не сбила машина. Здесь мы рисуем главную дорогу. Здесь мы изобразили знаки. Это ограничение скорости в 50 метров. Также мы еще здесь изобразили человека, играющего на дороге, и человека, который переходит эту дорогу. Мы обозначили, человек, который играет, там поставили крестик, типа нельзя, а там мы поставили зеленый знак, галочку, то, что так нужно переходить дорогу. Тема нашего рисунка — «Осторожно, дети». По пешеходу, и если бы светофора не было, машины бы не увидели бы и сбили бы. Поэтому нам нужны знаки ПДД, правила дорожного движения. Рисунок посвящен тому, что это правила дорожного движения, чтобы это соблюдали правила. Балдардын жолдо жүрүүдөгү коопсуздугун камсыздоо үчүн мындай иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүп келет. Это, конечно, конкурс рисунков на асфальте, где ребята со всех школ города смогли выразить своих... Асфальтка жол эрежелеринин негизги белгилери, мисалы жөө жүргөн адамдар өтүүчү зебра, светофордон кантип өтүү керек деген сыяктуу белгилерди өздөрүнүн чыгармачылыгы менен тартып көрсөтүшөт. Андан сырткары түшүндүрүү ишинде эмнелерди үйрөндү, ошол эле учурда айдоочулар эмнелерге көңүл буруш керек. Дал ушул боюнча айдоочуларга жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлерине кат жүзүндө билдирүү жасашат. И представители, а именно отряды ЮИД,
их раздают прохожим и водителям нашего города. Ушул жылдын 8 айында эле Токмок шаарында 67 жол кырсыгы катталып 5 адам каза болгон. Ал эми балдардын катышуусу менен 16 кырсык катталган. Бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес. Бүгүнкү ошо билим берүү бөлүмү менен биргеликте өткөрүлгөн ушу иш-чарага 13 мектеп катышып атат. 13 мектеп катышкан ушу жол эрежеси тууралуу сүрөттөрдү тартып, анын ичинен ушу эң алдыңкылар деп 3 мектепти таап чыктык. Бул иш-чараларды өткөрүү бул балдарга дагы позитив берет. Келечекте ушу жол эрежелерин сактоого, кийинки муундарга дагы өздөрүнүн мектеп окуучуларга жеткирүү максатында. Кандай болгон күндө дагы айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин сактап, адам өмүрүнө коркунуч жаратпоосу шарт. Улзат Байырбеков, Асанбек Үсөнов, СТВ Токмок. Мамлекеттик каттоо кызматынын Ысык Көл облустук башкармалыгынын кызмат адамдары пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. УКМК ишкер арыз менен кайрылып, Ысык Көлдүн жанындагы аймакта жайгашкан арыз ээсине таандык кымбат жер тилкесинин бир бөлүгүн опузулап алган Ысык Көл мамлекеттик реестринин башчысына карата чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, мамлекеттик каттоо кызматынын Ысык Көл облустук башкармачылыгынын кызмат адамдары жеке ишкерлердин бири менен болгон кылмыштуу системасынын далилдери аныкталып, жеке пансионатка ээ болуу үчүн жабырлануучуга таандык жер тилкесинин жанындагы жерди кызмат адамдын менчигине каттоого мажбур болушкан. 28 сентябрда кылмышка шектүү катары Ысык Көл мамлекеттик каттоонун директору, анын кол алдында иштеген кызматкер, ошондой эле жеке ишкер кармалып, УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкек шаарында 200дөн ашык тарыхый инсандардын эстеликтери орнотулган. Бирок алардын баарынын өмүр баянын, тарыхын көпчүлүк биле бербейт. Мындан улам жаш активисттер, ишкерлер биригип эсте коомдук фондун түзүп, эстеликтердин жанына толук маалымат ала турган QR код орнотушууда. Кененирээк алдыда. Кыргыздын тарыхы өтө тереңде. Ошондуктан биз өзүбүздүн тарыхы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп, тарыхын, маданиятын, билим тармагын алдыга жылдырган инсандардын эстелигине QR код коюлууда. Бул жолу алгачкылардан болуп Чыңгыз Айтматовдун эстелигине орнотулуп, жазуучу тууралуу 3 тилде маалымат берилген. Эми мындай саамалык борбордогу ар бир эстеликке коюлат. Бишкек шаарында эстеликтер арбын. Анан жолдо баратканда, бир эстеликтин жанында өткөндө бул кийим, кандай салымдар үчүн ушундай эстелик орнотулду деген суроолор келет. Ошол суроолорго биз жооп берүү максатында, анан тарыхыбызды барактоого мүмкүнчүлүктөр ачуу максатында дал ошол долбоорду иштеп чыкканбыз. Бул долбоордун башкы максаты биздин Кыргызстаныбыздын түптөлүшүнө, өнүгүшүнө салым кошкон залкарларыбызды даңазалоо. Эстеликтерге орнотулуп жаткан QR коддун башкы максаты жаштар арасында тарыхый инсандарды таасын билүү жана туристтерге улуу инсандар тууралуу маалымат берүү. Бизде бүгүн Кыргызстанда 500дөн ашуун республикалык мааниде тарых эстеликтер бар. Ал эми бул эстеликтер кимдерге коюлган, алар кандай жолду басып өткөн, бул көбүнчө келген туристтерге өтө кызык, кийинки муун үчүн кызык. Анан ошол максатта мына азыр заманбап техника менен уюлдук телефон аркылуу мына QR код менен ошол эстелик жөнүндө толук маалымат алганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Ушу СТКЖ коомдук фонду демилге кылып чыкты. Биз аны колдодук, бардык эстеликтерге уруксат берип, анткени ошол эстелик жөнүндө толук маалымат алганга ар бир жаранга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп атат. Бул 3 тилде, кыргыз, орус, англис тилинде ар бир жаран өзүнүн уюлдук телефон аркылуу бул эстелик кимге орнотулган жана ал инсан кандай жолду басып өткөн, кандай из калтырган толук маалымат алат. Менимче бул тарых үчүн, келечек муун үчүн келген меймандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Алдыңкы технологиялар аркылуу маданий мурастар туурасында көбүрөөк билүүгө мүмкүнчүлүк түзүү менен бирге тарыхый эстеликтерди даңазалоо максатында орнотулган QR коддордун салтанаттуу ачылышы бүгүн Чыңгыз Айтматовдун айкелинин жанында өттү. Тарыхыбыз, маданиятыбыз жана биздин улуу залкарларыбыз даңазалана берсин.
знаете, это для нашего времени. Азыркы биз жашап жаткан заманда заманбап технологияларга муктажбыз. Ошондуктан бүгүн ишке кирип жаткан саамалык жаштар үчүн, коом үчүн, чет элдиктер үчүн да абдан керек. Себеби колуңда турган гаджет аркылуу эле миң өмүрдү таанып билесиң. Или через другие гаджеты. Айкелдер тууралуу маалымат алууда алгач эле уюлдук телефон керектелет. Андагы сүрөткө тартуу же сканер бөлүмүнө кирип, эстеликтин жанындагы QR-кодго көрсөтөсүз. Андан соң дароо жаныңызда турган тарыхый инсан тууралуу маалымат ала аласыздар. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ. Кыргызстандын Салбурун Федерациясынын кайрадан түзүлгөнүнө отурлай Чүй облусунун Сусамыр жайлоосунда иш-чара болуп өттү. Анда салттуу оюндун түрүнө кирген тайган агытуу боюнча мелдеш уюшулду. Темага кабарчыбыз токтолот. 12 жаштагы Нуражар 9 жашынан бери Салбурунга кызыгы артып тайгандарды багуу менен алектенет. Ал бул жаныбардын айырмачылыктарын жакшы билгендиктен кыргыз тайгандарын таамай танып, жөндөмүн сезе алат. Кыз бала болгонуна карабай эркектер менен тең тайлаша мелдештерге чыгып, биринчиликти көп жолу багындырган. Бул жол коюнга дагы мыкты деңгээлде даярданып келген. Тайгандардын аттары бул Акмарал болот, бул Акбара, бул Ак Жолтой деген тайган. Могул 6 айлык күчүк, монун кыз баласы да. Бул деген көк мойнуктун кызы чемпион, маякта жүрөт да азчы. Акбара чырган чемпион болот. Азыр Акбарага 2 жаш болду. Тайган деген таза болуш керек, тыкыр жүндүү болуш керек, куйругу кольцо болуш керек, кулагы узун болуш керек, тумшугуна жетиш керек да. Бою эркек тайгандардын бою 70-тен өйдө 70 болот да. Ургачылардыкы 60-тан 60 өйдө болот. Акбаранын бою 60, тигинки 63 да. Могунку 68. Аз күчүк да булчу. Дагы чоң ойгондон кийин 70-тен ашат болуш керек. Кыргыздын Салбурун аттуу салттуу оюндарынын бири тайган жарыш оюну Чүй облусуна караштуу Сусамыр жайлоосунда өткөрүлүп жатат. Мында 7 дуандан келген тайганчылар өздөрүнүн тайгандарын даярдап келишип, жалпы 70ке чукул тайган бул жерге фестивалга катышып жатышат. Алардын эң эле кичинекейи 6 айлык күчүктөр болсо, эң чоңу 5-6 жаштагы иттер. Биз бүгүн 7 областан бириккен тайган сүйүүчүлөр тарабынан атайын акча каражат чогултуп, бүгүн кең Чүй облусунун Сусамыр жайлоосунда бүгүн Салбурун оюндарын өткөрүп жатабыз. Мына азыр өзүңүздөр билгендей, ушул жырткыч жаныбарлар, мисалы карышкырлар азыр канчалаган биздин дыйкандарга, малчыларга зыян келтирип жатат. Мисалы, бир 5-6 карышкыр биригип туруп эле бир эле бодону жеп кетсе, 100 000 сом экономикалык зыян келтирип атат. Эми ошолорду алдын алуу максатында ошо тайгандарды ошол карышкырга салып, үйрөтүп, ошо жапай карышкалар менен бирден бир күрөшүүнүн бир жолу. Иш-чаранын өткөрүлүп жаткан бирден бир максаты жоголуп бара жаткан маданий жөрөлгөнү спорттук оюндун түрү катары өнүктүрүп, аны жайылтуу жана бүгүнкү күндө талашта турган укра кыргыз тайгандарын таанытуу болуп эсептелет. Белекбек, айтсаң, ошо азыр кыргыз тайгандарын жайылтып, чыныгы кыргыз тайгандарын тазалык кылууду атпайсыздарбы? Кыргыз тайгандары негизи эле өзү кандай болот? Мен эмне үчүн ушул тайганды кыргыз тайган дейм? Себеби мына азыр биздин элибиздин ичинде бөлүнүүлөр көп. Афгандардын аңчы иттерин алып келип алып кыргыз тайгандар дегендер да көп да. Биздин ата бабанын тайгандары мына ушундай болгон. Эч бир ашыкча жүнү жок болгон. Мына мондай көкүрөктүү болгон. Мына ушундай буту ушунчалык чакан болгон. Муну ата бабаларыбыз илгертен тик таман деп айтып келген да. Булар боюнун сантиметри канча болот жана жашы канчага чейин болот? Эми бул тайгандар, кыргыз тайгандар 7-8 жашына чейин толук неме берет, күч бере алат. Бою чоң 65тен өйдө да болот. 60-60тан ылдый болот, буларды түлкүлүк тайган дейбиз. Мына ушул тайгандарды, ушул зил тайгандарды ата бабаларыбыз ушул аңуулап, ийикке салып, жан сактап келген тайгандар мына ушулар. Чындыгында кыргыз тайгандары зил жана түлкүлүктөп 2 топко бөлүнөт. Иттен бул түрү суука чыдамдуу жана жүрөктүү келип, күлүктүү менен айырмаланат. Ошондой эле бойлуу болот. Тайгандын көп сыры бар. Кээ бирлери алгыр болот, кээ бирлери жөнөкөй болот.
алгыр болбойт. Эми аны тапташта да, эң биринчи тапташта. Анан тайган өзүн карап эми бул любой эмелерди мындай жаныбарларга билерге салганда чиштейт да барып тайманбайга. Ошол түлкүгө коерди алып түлкүнү жетип чиштейт. Карышкырга болсо карышкырга ошо тайганды айтат да, жакшы тайган деп, алгыр тайган деп ошолорду айтышат. Анан кээйлерден тайгандардан да ар кандай чыгат да, түлкүчү, кийикчи деген тайгандар бар да. Кыргыздын улуттук өнөрүн кайра жандандыруу, дүйнөгө таңазалоо максатында көп жылдан бери ишмердүүлүгү токтоп калган Салбурун Федерациясы кайрадан түзүлдү. Федерация президентинин айтымында эзелки кыргыз тайгандарын таанытып, аны талашка калтырбоо үчүн бардык күч-аракеттер жумшалат. Бул өткөргөн себеби мындай болуп атат да. Селекция иштерин биринчи жакшы жүргүзүш үчүн, ушул тукумдарын сактап калыш үчүн нукура кыргыз тайгандарын. Бул эми селекцияда аябай кыйын иш. Жаңы ачылдык, Кудай урса 7 дубандан. Бул иштер жаңыдан алып бара баштайбыз. Андан кийин бул питомниктерди ачыш бизге. Мындан ары питомниктерди ачабыз. Биринчи болуп чүйдөн ачабыз питомниктерди. Ушул нукура кыргыз тайгандары 7 областтан тазаларын тандап келебиз. Ошо 7 областтан алып келип беребиз. Ошол питомниктен багылат. Ал баккан содержаниясынын баарын тең бул 7 областтын балдары ушу федерацияга взнос сыяктуу тыйын өзүбүз чогулуп турабыз, добровольный. Ошонун эсебинен багылып турат да. Белгилей кетсек, мелдешти өткөрүүгө облус жетекчиси, район башчысы жана айыл өкмөтү колдоо көрсөтүп демөөрчүлүк кылган. Оюндун соңунда жеңүүчүлөргө кубок жана 1-чи, 2-чи, ошондой эле 3-чү даражадагы дипломдор тапшырылды. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Жайыл району. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Үйүңүздөн чыгаарда бет кат кийип, санитардык эрежелерди так сактаңыз. Ал эми СТВ каналы өз берүүлөрүн уланта бермекчи.